Суроомо жооп берип койсоңор, биринчи эмеге чейин, Танаписке чейин бүтүн Кыргызстан партиясы өтсүн деген заключение бар болчу. Так, ал биздин колдо. Мен просто бияка алып келген жокмун да. Жана бүгүн пресс-конференцияда көрсөттүк. Сиздин фамилияңыз эң башында турат. Так. Анан Атыр Абдурахматов айтып атат. Мен көргөн жокмун, гана жана заключение десе, биз озвучили де. Ошого эле жооп берип койсоңуз. Бул жерде эч кандай мурдагы проект болчу. Комиссия, жумушчу топ чыгып, улам сайын чыгып, заключениени ар бир партиянын тизмесин, документтерди карап, улам толуктап атты. Көрдүңөр да, перерыв болуп атты, кайра ушинтип болуп атты. Ошол биз даяр болгонуна жараша алып чыгып аттык. Ал жерде кол коюлган эч бир мына акыркы заключение кол коюлуп берилди. Атырдын сөзүнө эмне дейсиздер? Ошону айтырчы. Эми Атырдын сөзүнө мен комментарий бере албайм. Заседание рабочей группы во время Танаписа. Представьте, пожалуйста, документ, подписанный всеми членами рабочей группы. Согласно статье 13 Закона об избирательных комиссиях четко написано, член ЦИК имеет право знакомиться со всеми документами и материалами Центральной избирательной комиссии по вопросам выборов. Покажите сейчас вот всем нам, где это решение. Мына кече силер только регистрацияга алып чыктыңар. Только список берде съезд жөнүндө кеп болбош керек. Жабылдыңыз. Кантип? Только турсаң мен мага жооп бересиң. Жумушчу топ. Анан ошол жерде только регистрацияда негизинде карайт. Судимостьты карайт, гражданствону карайт, понимаешь? И калгандарын карайт. Если жакпаса, только ошо кандидаттарды эле алып коет. Ошончо 120 кишиден, допустим, 10-ун алабы, 20-сын алабы, минимум 75 болуш керек. Негизинен Бакыт мырза, берде сөз башка жакка кете берет окшойт. Эмне далилдер болду? Мен ошону айтып берейин. Биринчиси, бул добуш берүү мыйзамдын талабы боюнча 60 статьяда көрсөтүлгөн. Жабык жашыруун болуш керек. Тизме жабык жашыруун добуш менен бекитилиш керек. Экинчиси, берилген тизме чыгып кетүүсүн эске албаса өзгөрбөш керек. Видео материалдардан да көрдүк, жабык жашыруун өткөн жок. Элдин баары көрдү аны. Мекенчил партиясынын курултайына Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү да катышты. Курултайдын жүрүшүндө партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү жана алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмеси бекитилди. Согласно данным Центра избиркома, на сегодняшний день 8 политических партий провели съезды по выдвижению списка кандидатов в депутаты Жогорку Кеңешим. И еще 16 объединений пока что устно известили ЦИК о проведении аналогичных мероприятий. Согласно правилам, принимающие участие в плебисците фракции до завтрашнего дня должны завершить выдвижение списков своих кандидатов. Бирдиктүү тизмеси үчүн добуш беришти. Эгерде бирөөгө көз түз болбосо, аны шайлоодон алып коюш оңой эле. Бир нерсени шылтоону таап. Азыр деле айтып атышат, съездде съемка болду, башка партияларда андай болгон жок го. Руководитель аппаратыңар и юристиңер келип туруп биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын съездине катышкан. Өкмөт тең айтты. Никаких нарушений жок деп өзүнүн сайтына да илип коюшту ошонун баардыгын.